Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашур кызы тааныштырам. Кадамжайда жол кырсыгынан бир өспүрүм көз жумду. Облустук милициянын жол кайгылуу кызматы 20-сентябрь күнү Кадамжайдын Айры база айланмагында жол кырсыгы катталып, 17 жаштагы өспүрүм каза болгонун кабарлады. Маалыматка ылайык түнкү саат 22:46 чамасында маркум 17 жаштагы тургун Деоланос үлгүсүндөгү унаа менен Ош-Баткен Разаков унаа жолунун 104-чакырымында чыгыштан батышты көздөй бара жатып, жолдун оң жагына чыгып, жол кырсыгына кабылган. Натыйжада өспүрүм алган жараатынан улам окуя болгон жерде көз жумган. Ал эми унаадагы 17 жаштагы эки жүргүнчү аймактык ооруканага жеткирилген. Облустук жол кайгылуу кызматынан билдиришкендей, үстүбүздөгү жылдын 8 айында өспүрүмдөр катышкан 44 жол кырсыгы катталып, 6 өспүрүм көз жумган. Кадамжайда 1,8 тоннаны түзгөн аткезчилик жүк аныкталды. Мамлекеттик бажы кызматынан билдиришкендей, Кадамжай районунда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа текшерилген. Анын жүк бөлүгүнөн 1800 килограммды түзгөн бодомалдын шыйрактары табылган. Жүктө бажылыктар издөөнү тастыктаган документтери жок болгон. Аткезчилик жүккө тамак аш продукциясынын коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө токтомунун негизинде азык кооптуу тамак аш продукциясы болгонуна байланыштуу жок кылуу тартиби жөнүндө акты түзүлгөн. Жүктү ташыган тургунга 7,5 миң сом өлчөмүндө айып салынып, жоголтулган материалдар Баткен облустук ветеринария башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Баткенде 2000ден ашуун бодомал дары сууга түшүрүлдү. Баткендин Самаркандек жана Актатыр айыл аймактарында 2000ден ашуун бодомал паразитардык курттарга жана түрдүү ооруларга каршы жууттан өткөрүлдү. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Маалыматка караганда, бул аракет эпизоотиялык кырдаалды туруктуу кармоо максатында өткөрүлүүдө. Жуут иштери райондун баардык аймактарында жүрөт. Учурда район аймагында эпизоотиялык кырдаал туруктуу. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.